Нурлан Насип атасын эмнеге ыйлатты? Нурлан Ботуев аялынын көкүрөк төшүн кармап эмне кылды? Бекболот Анжеликанын кыздарынын колун сурады. Асель Кадырбекова: жеке жашоомдо өтө жаман нерселер болуп жатат. Алмазбек Атамбаевдин кызынын тамеки чегип жаткан видеосу каттуу талкууга алынды. Нурлан Насип атасын эмнеге ыйлатты? Ырчы Нурлан Насип атасына арнап чыгарган ырын ага угузганда таасирленип ыйланды. Атама арнап көптөн бери ыр жаза албай жүрдүм эле. Убакты сааты чыгып кечээ сюрприз кылдык. Көрүп бүтүп ыйлап калса болобу. Биздин ата-энелерибиздин көзүнөн аккан жашы жакшылыктарга, кубанычтарга гана аксын. Жакынкы күндөрү дал ушул жаңы клипке күбө болосуздар. Сиздерге да жагат деген ойдомун дейт ал. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Нурлан Ботуев аялынын көкүрөк төшүн кармап эмне кылды? Бирде ырдап, бирде ар кандай кайрылууларды жасап, интернет колдонуучулардан зериктирбеген Нурлан Ботуев кайрадан талкуу чордонунда. Ал эс алуу күндөрү өзүнүн жубайы менен түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттөрдүн биринде Ботуевдин колдору жубайынын көкүрөк тушунда турганын көрүүгө болот. Интернет колдонуучулар бул сүрөттү дароо байкап, ар кандай тамашалуу билдирүүлөр менен бөлүшкөн. Айрым колдонуучулар тарабынан жүрөгүнүн согушун текшерип жаткандар. Өз жубайы каалагандай кучактасын, туура эмес маалда тартылып калган сүрөт окшойт деген билдирүүлөр жазылган. Ал эми сиз бул сүрөт тууралуу кандай пикириңизди айтасыз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Кандайсыз, Анжелика эже? Денсаулыктарыңыз кандай? Интернет жылдызына айланган кичинекей Бекболот ырчы Анжеликага кайрылып, ага күйөө бала болуусун өтүндү. Ырчынын Бекболотко берген жообу: Бекболот, алтын бала, сендей уулду биздин үй бүлөгө жакын бир тууган катары кабыл алганбыз. Келечекте Аллах Таала ниеттериңди кабыл кылсын. Тарбиялуу, эч нерседен коркпогон, намыскөй кыргызымдын жигиттерине үлгү болуп жүрө бер. WhatsApp'тан жазам деп жазган. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Анжелика эже, мен башка кыз таба албайт, анан сиздин эле кызыңыз Айлин жакшы го. Анан сизге эле бир будущий күйөө боло албайбы, күйөө бала боло албайбы? Кандай дейсиз? Комментарийге жазып кое койсузбу? Асель Кадырбекова: жеке жашоомдо өтө жаман нерселер болуп жатат. Мындай пикирин Асель Кадырбекова жеке Instagram баракчасына жазды. Публиканы сиздерде аябай сагындым. Дарыгерлер толук өзүмө келүүгө эң аз дегенде дагы жарым жыл бар дегенине карабай, мен сиздер менен көрүшүүгө сабырсызданып жатам. Сиздердин курчооңуздарда дагы да батыраак өзүмө келериме ишенем. Учурда жеке жашоомдо өтө жаман нерселер болуп жатат. Бирок бул тууралуу кийинчерээк айтам. Негизгиси жашап жатам. Кызым үчүн акырындап өзүмө келем. Муну менен жашоо токтоп калбашына ишенем деп жазды ал. Ал эми сиз кандай жамандыктар болуп жатат деп ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Алмазбек Атамбаевдин кызынын тамеки чегип жаткан видеосу каттуу талкууга алынды. Бүгүн эртең менен Алия Шагиева өзүнүн жеке Instagram баракчасына тамеки чегип жаткан видеосу менен бөлүштү. Анда экс-президенттин кызы каттуу сынга алынды. Анын катталуучулары ар кандай негативдүү пикирлерин калтырышкан. Алия, сенин уятың жок экен, ушул видеону өчүрүп салчы. Шерменде, анан ушундай кыздар биздин жаштарды бузат деген ар кандай пикирлерин жазышкан. Бирок бир аз өтпөй Алия ал видеосун өз баракчасынан өчүрүп салган. Эске сала кетсек, мурунку жылы Алия Шагиеванын «Странный мир» деген ыры чыккан. Анда да ал тамеки чегип ырдаган. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Сизге атайын сюрприз кылып атканбыз. Ата дегенде. Өткөндө ушуну жашырып аттык эле сизге.
Ага.